Дайыма тапшырманы аткарып баратып. Кийимдер калып кетти. 11 жаштагы Гүлзейнеп Галбаева дал ушул бөлмөдө күнүгө кечинде сабагын окуп, келечекте врач болорун кыялданчу. Бирок ажал аны 38 күн мурда ата-энесинин колунан жулуп кеткен. Маркумдун апасы ошол күнү кызын Демейдегидей эле мектепке алып барганын айтат. Гүлзейнеп сабакта отурганда талма оорусу кармап эсине келбей кете берген. Апасы мугалимдерди күнөөлөп, баласына өз убагында жардам көрсөтүлгөн эмес деп айыптап жатат. 11 мартта ошол кызымды мен өзүм эсиме 8 жеткиргем. Кызым айтты: "Апа, мен кетип калдым" деди. Таптаза кыз. Мен ооруса мен кантип жеткирем мен. Өзүм кызымды өзүм жакшы билем да. Кускан кызым. Бул видеокамералар полный өчүрүп таптыр. Жөнө өчүрбөйт. Бирок кызыңыз кыйналып кирип кетип аткан дейт да. Мен ушул жерде айткым келет да. Ошол жерде мен үчүн медайым болуп иштеп атат. Эмне үчүн директор болуп мугалим болуп иштеп атат. Аларга биз балабызды 100% ишенип жөнөтүп атабыз. Ошондо кыйналып кирип кетип аткан болсо, эмне үчүн киргизет? Гүлзейнеп Галбаева Бишкек шаарындагы номер 87 орто мектепте 5-класста окуп жаткан. Каргаша болгон 11 март күнү информатика сабагына 3 мүнөт кечигип келген. Окуучуларды 20 окуу кабинетине киргизип, уюштуруу моменти болуп жаткан учурда Галбаева Гүлзейнеп кирип келип эле партага шашылып келип отуруп калды. Мен Гүлзейнепти караганымда китебин алып жетишти дагы, башын партага жөлөп калган учурда жанына чуркап бардым. Бала өзүн жаман сезип атканын байкадым. Мен жанына жеткенде Гүлзейнеп мага жөлөндү. Жөлөнгөндө Гүлзейнептин бетинде калыңыраак маска бар экен. Маскасын снимать этип, окуучуларды медайымга, тарбия завучка чуркап кабар бергиле деп аларды чуркатып жибердим дагы. Гүлзейнепти отургучтан түшүрүп, оң жакты кыры менен, каттал менен жапкырып. Ал эми мектеп директору Жаңыл Исанова ошол күнү окуучунун өмүрүн сактап калыш үчүн болгон күч аракетин жумшаганын айтат. Анда да байкоочу камерадагы видеолордун жок болуп кетиши боюнча түшүндүрмө берди. Айтымында алар 10 күндүк маалыматты гана сактайт экен. Срочно фапка алып барышыбыз керек, анткени аякта кислородный концентрат бар деди. А бизге ошол маалда окуучунун өмүрүн сакташ керек болду. Ошондо биз мектептен 8:08-де скорый чыгарып турабыз мектептен. Биз көтөрүп чыгып баратканда Рыскүл Мырзалиевна, сиздер кайда алып баратасыздар дегенде мен айттым: "Рыскүл Мырзалиевна, кислородный концентрат керек деп атат. Фапта кислородный концентрат бар экен. Ошол жака алып барабыз, скорый помощька айтыңыз" дедим. Ал арада маркум кыздын апасы башкы прокуратурага жана Бишкек мэриясына дагы арыз жазып кайрылган. Ал мектеп директорунун кызматтан кетишин талап кылууда. Бирок эч бир орган көңүл бурган жок дейт ал. Ошол күнү арыз жазган жокмун. Себеби кызым өлүп атса кантип жазам? Алар шо күнү эле бүт жаап салган да. Алар наоборот тергөөнү ачыш керек эле да. Чынбы? Мен айтсам айтпасам ачыш керек болчу. Бул смерть болуп атпайбы? Ал мектепте болуп атат да. Башталышы чынбы? Окуучу кыздын өлүмү боюнча соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам сотко чейинки ачылган териштирүү ошол эле күнү токтотулуптур. Чолпон Жээнбекова, Турган Ниязов, НТС.